Достор, силер айлыңардагы акчалардын кайда кетип жатканын билесиңерби? Эмнелер оңдолот, эмнелер курулат деген чечимдер кантип жасалаарын ойлонуп көрдүңөр беле? Мунун бардыгы жергиликтүү бюджеттин акчаларынын эсебинен жасалат. Бирок акчалар кайда кетип жатат? Жана биз бул чечимдерге кантип таасир эте алабыз? Жооп жөнөкөй. Коомдук угуулар аркылуу. Жергиликтүү бюджет бул биздин айлыбыздын жалпы капчыгы сыяктуу. Салыктардан жана башка кирешелерден толуп турат. Бул акчалар айылдын өнүгүүсүнө жумшалат. Эң маанилүүсү ар бирибиз акча кайда жана кантип сарпталып жатканын биле алабыз. Бюджетти толугу менен Финансы министрлигинин расмий сайтынан оңой эле көрүүгө болот. Бул акчалар жолдорду курууга, көчөлөрдү жарыктандырууга, мектептерди оңдоого жана башка көптөгөн иштерге колдонулат. Эң негизгиси, ар бирибиз бул акчаларды кандайча колдонуу тууралуу чечим кабыл алууга катыша алабыз. Бул деген коомдук угуулар. Коомдук угуулар бул ар бир тургунга өз ой пикирин жана сунуштарын айтууга мүмкүнчүлүк. Жергиликтүү бийлик бюджетти түзүүдө бул ой пикирлерди эске алышы керек. Ар бир айыл тургунунун жашоосун жакшыртуу үчүн. Элдердин пикири эң негизги. Ошон үчүн бул айыл өкмөт дагы мурда бюджетте эмнелер кабыл алынган билбей аткан болсо, азыр баарына ачык айкын билинип, ошол элдердин дагы пикири эске алынып, кайсы айылдарга кандай иштер аткарылыш керек, элдердин дагы пикири сөзсүз эске алынып атканы бул өтө алдыга жылган десек болот. Мурункуга салыштырмалуу азыр эми бюджет ачык айкын. Коомдук угуулар учурунда тургундар өз айылдары үчүн кайсы долбоорлор маанилүү экенин талкуулашат. Бул жолдорду оңдоо, же жаңы балдар аянтчасын куруу, же суу түтүктөрүн жаңылоо болушу мүмкүн. Так ошол жерде биздин акчабызды кантип сарптоо чечими кабыл алынат. Коомдук угуу бүгүнкү мен ойлоп турам, элдерге жагат, бүт маалымат алып кетет деп ойлойм. Мен дагы буга чейин коомдук угуу болгонун билген эмес экенин уккандан эмес элем. Чындыгында элдер ушундай коомдук угууга да көнүш керек деп ойлойм. Келип бүт маалымат алып, бюджет кандай бекитилип атат, кийинки жылдарга эмне пландар бар, эмне жумуш аткарылат, ушуларды билгендери жакшы да элдердин дагы. Эгерде сиздин жекече келүүгө мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, кабаттыр болбой эле коюңуз. Бүгүнкү күндө заманбап технологиялардын аркасында коомдук угууларга катышуу ого өтөр жеңил болуп калды. Сиз өз ой пикириңизди жана сунуштарыңызды Финансы министрлигинин сайты аркылуу калтыра аласыз. Бул өзгөчө алыста жашаган же ден соолугуна байланыштуу келе албай турган адамдар үчүн маанилүү. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана үйүнөн бошоп келе албаган жарандар ошол сайт аркылуу бизге өзүнүн билдирүүлөрүн жазды. Аларга толук түрдө маалыматты кайра жооп берүүлөрдүн баардыгын кылдык. Өзгөчө бул коомдук угуунун пайдасы айыл өкмөтүбүздөгү кээ бир каралбай калган маселелер, эл арасында зарыл болгон маселелер биринчи каралат экен. Бизге эң чоң практика болду. Мындан кийин дагы жыл сайын коомдук угууну өткөрүүгө болгон күчүбүздү, аракетибизди жумшайбыз деген ойдобуз. Коомдук угуулар бул айылыбызды жакшыртууга болгон мүмкүнчүлүгүбүз. Келгиле, ага катышып, биздин келечегибиз кандайча өнүгөөрүн бирге чечели. Эгер келе албай калсаңыз, сунуштарыңызды Финансы министрлигинин сайтында калтырыңыз.